Donald Trump 3-дүйнөлүк согуш чыгышы мүмкүн экенин эскертти. АКШнын мурдагы президенти Donald Trump дүйнө АКШны урматтабай калгандыктан өзөктүк курал колдонулуп, дүйнөдө 3-дүйнөлүк согуш чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Ооба, 3-дүйнөлүк согуштун чыгуу мүмкүнчүлүгү бар жана мунун себеби биздин өлкөнү башкалар сыйлабай калгандыктан. Анткени АКШны жөндөмсүз адамдар башкарып жатат. Бул коркутуу эмес, бул олуттуу деген Трамп Украинадагы кырдаалдын фонунда карапайым америкалыктар өзөктүк куралдан коркушу керекпи деген суроого жооп берип жатат. Буга чейин Дональд Трамп Украинадагы кырдаалды курчутуп жатат деп АКШнын азыркы лидери Джо Байденди, НАТО уюмун жана батыш мамлекеттерин айыптаган. Владимир Зеленский бардык украиналыктарга курал колдонууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украинанын бардык тургундарына аскердик абал учурунда курал колдонууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Мындай маалымат Жогорку Раданын расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык кеп мергенчилик, спорттук жана премиум куралдар тууралуу болуп жатканы белгиленген. Украинага куралдуу агрессия жасаган адамдарга каршы курал колдонгон жарандар жоопкерчиликке тартылбай турганы жазылган. Аскердик абал учурунда Украинанын жарандары өздөрүнүн сый куралдарын, спорттук куралдарын, мергенчилик мылтыктары, жылмакай же айкалышкан мылтыктар, ошондой эле ага ок дарылар менен каршы күрөшө алышат деп айтылат Жогорку Раданын сайтындагы документте. Тиешелүү мыйзам күчүнө кирди жана согуштун бардык мезгилинде колдонулат. Белгилей кетсек, бул мыйзам кабыл алынганга чейин Украинада калкка аскердик куралдарды берүү чечими кабыл алынган. Мындай чечим Украин бийликтери көзөмөлдөп турган шаарлардын көчөлөрүндө өзүн билемдиктин толкунун жараткан. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Украинанын улуттук банкы Кыргыз өлкөсүн Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотууга чакырды. Украинанын улуттук банкы Армениянын, Казакстандын, Тажикстандын, Вьетнамдын, Туркиянын жана Кыргыз өлкөсүнүн улуттук банктарын Орусиянын мир төлөм системасынын карталарынан баш тартууга чакырды. Мындай маалымат Украинанын улуттук банкынын расмий сайтына жарыяланды. Улуттук банк бул өлкөлөрдөгү банктарды, банкомат жана пост терминал түйүндөрүндө мир карталарын тейлөөнү токтотууга, ошондой эле бул карталарды электрондук коммерцияда жана которууларда колдонууга тыюу салууга чакырат деп жазылды Украинанын улуттук банкынын сайтына. Украина бул чакырык Орусияны каржылык басымды тез арада күчөтүү зарылчылыгына алып келерин белгиледи. Улуттук банк Орусиянын каржы секторуна каршы мүмкүн болгон бардык санкцияларды мобилизациялоого аракет кылат. Украинага каршы агрессияны каржылоо токтотулушу керек. Ошондуктан биз эл аралык өнөктөштөрүбүз бул багыттагы биздин демилгелерибизди колдойт деп терең ишенебиз деген Украинанын улуттук банкынын жетекчиси Кирилл Шевченко. Орусия, Украина жана Туркиянын тышкы иштер министрлеринин 3 тараптуу жолугушуусу. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Украинанын министри Дмитрий Кулеба жана Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун жолугушуусундагы сүрөттөрдү жарыялады. Буга чейин маалымдалгандай, Орусия менен Украинанын тышкы иштер министринин ортосундагы байланыш жаңжалдан чыгуунун жолун издөө боюнча Беларуста өткөн Орус жана Украин делегациясынын сүйлөшүүсүнүн 3-чү айлампасынан кийин болду. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы күн сайын өсүүдө. Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаалдан улам доллардын курсу кескин көтөрүлүп, өлкөгө сырттан ташылып келинген товарлар кымбаттаган. Өзгөчө өсүмдүк майы, кум шекер, уун жана жумуртканын баалары өскөн. Бул четтен келет. Шекерди өзүбүздүкү токтоп калды, Белоруссиянын шекери келип атат. Майлар Россия, бизде май жок, өзүңөр билесиңер. Анан дыйкандардын күрүчтөрү да көтөрүлө баштады. Россиядан келген бүт круппалар, күрүчтөр баары көтөрүлдү.
Дагы нелерибиз бар, чайларыбыз дагы көтөрүлдү. Биринчи очередь эле томат көтөрүлгөн. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан томат биринчи көтөрүлдү. Ичиндеги товар биздики болсо дагы ишеси менен крышкасы башка чет мамлекеттен алат экен. Бир товардын полный бизден чыгып кете албайт экен. Бир бутагы сөзсүз бир чет мамлекеттен келип турат экен да. Ноябрда көтөрүлгөн. 5 сомдон көтөрүлдү. Азыр эми ар жума сайын бизде понедельник күнү санитарный день иштейбиз. Вторник күнү сөзсүз кошулуп келди товарларга. Не только молочный продукция, башка товарларды кайым ошо доллар несенин көтөрүлүп кетти. Ушуну контролдоп берген немелер болсо жакшы болот эле бизге деле. Россия менен Украинанын урушуна неме кылып атышат, айтып атышат. Если ошонун немесинде доллар өзү негизи да көтөрүлүп кетти. Неме боло турган болсо, если мен азыр ала турган болсом, бир түшүрсөм бир 5 коробкадан түшүрөм. Түшүргөндөн если резкий түшүп кете турган болсо, мен банкротко кирип кетишим мүмкүн деп мен азыр арзан майларды гана саттым, кымбат майды ала албай атам. Базардагы асман чапчыган баалар аз айлык менен жашагандарды түйшүккө салып турат. Тапканыбызды тамак ашка араң жеткизип жатабыз деген тургундар айлык пенсияны жогорулатуу муктаждыгы бар экенин белгилешет. Өзүбүздөн чыккандар кымбаттап кетти. Каладан кел дегендер доллар кымбаттап кетти. Пенсия өзү 5000ге жетпейт. Кымбатчылык болуп атат, эл кыйналып атат. Ону көрүп атат. Эмне кылабыз аны? Ошондо бизге арзандатып же пенсияны көбөйтүп берсе, ошондо сүйүнөт элек. 5500 пенсия алдым эле, азыр бар мына май алып, оны алып атып эле калбай калды да. Нары бери басабыз, онубузга пул ашпай калат экен. Продуктадан ашпайт экен. Россияда иштеген балдарыбыз да кичинеден пул салып ошолордун кунан кичинеден неме кылып аттык. Эми алам рублям түшүп кетти. Рубльди ала албай атабыз. Банкка барсак рубль жок, сом алгыла деп атат. Не кылабыз эми? Сом ала албай отурабыз. Сом алайлы десек, арзан 80ден, 85ден берип атат. 65ге ham түштү. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенттиги азык-түлүк бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Ушул тапта бааларды турукташтыруу максатында базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылуу жумуштары аткарылып жатканы маалымдалат. Жөнгө салуу десе эле бул сөзсүз эле бааларды коюу эмес. Жөнгө салуунун ар кандай түрлөрү бар. Например, базарды ошол товар менен толтуруу. Ошол максатта бүгүнкү күндө Казакстандан будай алып келинип, биздин Кыргызстандагы заводдордо өзүбүздүн жергиликтүү производительдерди иштетүү жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө айта турган болсок, мурда 30 ун чыгаруучу заводдон 10га жакын иштеген болсо, бүгүнкү күндө 27 завод өзүнүн ишин жүргүзүп иштеп жатат. Мына Ошто бир завод, Ош областында Кара сууда жана өзгөндө заводдор арзан баада унду чыгарып жатат. Алар 10%, алардын рентабельности 10%ке дагы жетпейт. Бул деген баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербейт деген маани болот да. Кыргызстанда баа саясаты доллардын курсуна байланган. 2 апта мурда 85 сомдун тегерегинде сатылып жаткан доллар акча алмаштыруучу жайларда 10 мартка карата 106 сомго жетти. Мындан улам азык-түлүктүн бааларында өзгөрүү болуп турушу күтүлөт. Асель Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаарынан.